Эфирде кечки жаңылыктар топтому кызматыңыздарда Лина Тумакова, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. Өлкөдө үстүздөгү жылдын 1-майынан тарты өлкөнүн калкы үчүн электр энергиясынын баасы 23 тыйынга жогорулап, 1 сомду түзөт. Бүгүн Каракоо шаарындагы номер 14 кесиптик лицейде мигранттарды колдоо борбору ачылды. Түп районуна Польша мамлекетинин жаңы малинанын 6 сорту келди. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык Кыргызстандын азык-түлүк продукциясынын экспортко маселеси боюнча тиешелүү мамлекеттик мекемелердин жетекчилеринин катышуусунда жыйын өткөрдү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин маалымат кызматынан кабарлашты. Жыйындын жүрүшүндө Бакыт Төрөбаев Россия Федерациясына балык продукциясын, тоок этин жана сүт азыктарын экспорттоонун көлөмүн жогорулатуу үчүн ЕЭПтин талаптарына ылайык бардык шарттарды түзүү зарыл экендигин белгиледи. Жыйындын соңунда Төрөбаев ЕЭПтин техникалык регламентин аткаруу үчүн кечки ченемдик укуктук актыларды карап чыгуу, ихтиология боюнча тиешелүү адистерди жана лабораториялардагы адистерди кыска мөөнөттө окутуу, ветеринардык көзөмөлдү күчөтүү жана өз жумушуна шалаакы мамиле кылган жооптуу кызматкерлерге чараларды көрүү тапшырмаларын берди. Жогорку кеңештин депутаты Динара Ашимова мектеп окуучулары арасында баңгизаттарга байланыштуу пландык текшерүүлөрдү жүргүзүү тууралуу сунушун берди. Анын пикирине караганда, азыркы учурда окуучулар билим берүү имараттарына эле массалык түрдө синтетикалык баңгизаттарды колдонушат. Мурда окуучулардан баңгизаттын колдонууга текшерүү үчүн үлгүлөр алынчу. Учурда мындай текшерүүлөр жүргүзүлбөйт. Бул тажрыйбаны кайтарыш керек. Баңгирчиликке каршы күрөшүү керек, анткени бул оору, деди Ашимова. Будапешт шаарында эмгек рыногу жана иш менен камсыз кылуу боюнча 1-чи Кыргыз-Венгер форуму өттү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка таянсак, иш-чарага Кыргызстандан 25ден ашык жеке ишкер орнотушуу агенттиктерин жана Венгриянын 30 рекреативдик компаниялар өкүлдөрү катышты. Венгриянын ишканалары Кыргыз Республикасынын жарандарына өз өлкөлөрүнө ишке орноштуруунун шарттары жана тартиби жөнүндө дагы кеңири айтып беришти. Кыргызстан Венгрияда ишке орноштуруунун жөнөкөйлүктөрүн тартиби бар өлкөнүн тизмесине киргизилген. Форумдун алкагында мына ушундай кыргызстандык жана венгриялык иш берүүлөрдүн ортосунда Б2Б жолугушуулары уюштурулду. Форумдун жыйынтыгында эки өлкөнүн жеке ишкер орнотушуу агенттиктеринин ортосунда кызматташуу боюнча 25ден ашык келишимдерге жана меморандумдарга дагы кол коюлду. Үстүздөгү жылы Венгрия Кыргызстандан 2000ден ашуун жараны жумуш менен камсыз болушу күтүлүүдө. Өлкөдө үстүздөгү жылдын 1-майынан тартып, өлкөнүн калкы үчүн электр энергиясынын баасы 23 тыйынга жогорулап, 1 сомду түзөт. Ал эми муктаж болгон үй-бүлөлөр жана жарандар үчүн тариф мурдагы деңгээлде сакталып, 1 киловатт үчүн 50 тыйынды түзөт. Тиешелүү токтомго Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Бул тарифтик өзгөрүүлөр менен Советтер Союзунан бери келе жаткан көмөк чордондордун кызматынын жана заман талабына ылайык жалпы алмаштырууга мүмкүндүк бере тургандыгын адистер дагы айтышууда. Приваттарды көрсөтөйүн дегем. Приват уже 67-жылкы выпуска до сих пор иштеп атат, четинен сынатат, четинен кайра оңдолот. Ушуларды жаңы современный оборудованияларга, выключательдерге алмаштырылса жакшы болот эле. Шамал борон болгон сайын отключение берет, бузулат бирдемеси линиядан өткөндө ошол жака доо кетет да. Бул көмөкчөрдүн кызматы 1964-жылы курулуп, 1967-жылы ишке берилген. Ошол жылдан бери бузулган тетиктерин алмаштырып, оңдоп коюу менен гана иштеп келгенин айтышат адистер. Электр энергиясына болгон тарифтерди жогорулатуу менен Советтер Союзунан бери алмаштырыла элек энергетикалык жабдууларды жаңылоого мүмкүндүк берет. Биздин азыр 80% жабдуулар эскирген да, багы Союз мезгилинен бери келатат. Ошолорго азыркы тарифтеги, мисалы үчүн ошо Союздан бери тариф өзгөрүлө элек да. Ошол боюнча азыр ушул тарифтер жаңы кирсе, бул ошол эскирген, мөөнөтүнөн өтүп кеткен
ушул жабдууларды алмашуу болот. Бул жанагы системалык өчүрүүлөрдү азайтат. Бул абдан чоң бир ушу энергетика системасына чоң бир жакшы бир өзгөрүүлөрдү алып келет да. Ысык көл электр тармактары ишканасында жалпы 60 көмөкчү ордон кызматы бар. Алардын көпчүлүгүнүн иштөө ресурсу 85-90% чейин эскирип, күнүмдүк оңдоп түзөө менен иштеп келгенин кызматкерлер билдиришти. Ысык көл электр тармактары ишканасында 220, 110, 24-10 чыңалуудагы подстанциядан 2 даана бар. Андан тышкары 110, 35, 10 киловольт көмөкчү ордон даны 31 штук, 35, 10, 6 киловольттон 27 штук тейлейбиз. Көмөкчү ордондордун иштөө ресурсу 25 жыл деп көрсөтүлөт, бирок бизде азыркы күндө 50 жылдан ашып иштеген 22 подстанция, 40 жылдан ашык иштеген 19 подстанция, ал эми более 25 жылдан ашык иштеген 16 подстанциябыз бар. Үстүбүздөгү жылдын 1-майынан тартып өлкөнүн калкы үчүн электр энергиясынын баасы 23 тыйынга жогорулап 1 сомду төзөт. Ал эми аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн тариф мурдагы боюнча калып, 1 киловатт сааты үчүн 50 тыйын төлөшөт. Өздүк нарк баасы электр энергияга 2 сом 38 тыйындан да. Аны ойлоп көрсөңүз, биз 77 тыйындан сатып атабыз. Өзүнүн баасы 2 сом 38 тыйындан. Бул ортодогу акчаны кайра эле карызга батырабыз да биз. Башка жактан импорт алабыз. Өзүбүздүн баягы ички керектөөбүзгө жетпей атат электр энергиячы. Анан 77 тыйындан болгондо ортодогу разницаны ким төлөйт? Мамлекет мойнуна биздин ушу системага отурат да. Жанагындай бул башка калк эмес кардарлардан жана 2 сом, 3 сом, 5 сом 0,4 тыйындан ошолордун ортосунан түшкөн акчанын баягы калктын ортосуна акчаны жабат да. Бир аз эле акча алат, ал ошол өзүбүздүн жанагы оборудованияларды алмаштыруу боюнча жанагы аба чубалгыларын, көмөкчү ордондордун өзүңүздөр көрүп келиңиздер, аба акыбалдары начар. Ошолорго жетпейт да. Тарифтерди жогорулатуунун натыйжасы менен алынган каражаттар эскирген жабдууларды модернизациялоого багытталып, системалык өчүрүүлөрдү азайтып, энергетика системасына чоң өзгөртүүлөрдү алып келерин адистер белгилешет. Айта кетсек, тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Мерим Мусубакунова, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан. Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында жазгы айдап себүү иштеринин жүрүшү, аймактагы Жашыл Мурас долбоорун алкагында жашылдандыруу жана бир канча маселелерди камтыган коллегия болуп өттү. Коллегиянын жүрүшү туурасында аймактык кабарчыбыз Асел Тилек кызы айтып берет. Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында кезектеги коллегиялык отурум өтүп, анда күн тартибиндеги бир катар маселелер боюнча жана аймактагы тиешелүү мекемелердин белгиленген тапшырмалардын жүрүшү ишмердүүлүгү корутундалды. Алгач Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын бөлүм башчылары каралган ар бир маселенин жыйынтыгы боюнча толук маалыматтарды беришип, жетишкендиктерге, кемчиликтерге токтолушту. Основной биздики транспортный салыктан чыгып атабыз, присадибныйдан чыгып атабыз, арендадан чыгып атабыз, суу тесттен чыгып атабыз. Меники залгыбыз мусор эле калып калган экен. Аны бүгүнкү күндө 267% аткарып койдуңдар. Жалпы контингент боюнча мурун деген обязательный добровольный патент экөө чагып бир эле патент экиге бөлүнбөй баары чыгып турат. Биринчиден, экинчиден, силерде лесхоз жок дегенге туура эмес. Лесхоз прямой силердин өзүңөрдүн бюджетиңерге чыгып атабы? Ошон үчүн силер заинтересованный болушуңар керек. Кантип турат, мен ишим жок дебеш керек да. Ал силердин местный болуп болгондо силердин ишиңер бар да. Биздин план 38 миң болсо, биз 46 миң жоготабыз. Биякта өсүү темпи болушу мүмкүн. Өсүү темпи биз жыгканы болуп, өзүнчө бөлгөндүгүнө байланыштуу. Былтыркы жыл менен салыштырмалуу бизде ушундай көрсөтүш болду. Биринчи маселе бул жергиликтүү бюджеттин биринчи кварталынын жыйынтыгы менен аткарылышы. Ар бир айыл өкмөт планды кандай аткарылышты, 6 айлыктын жыйынтыгына да тапшырмалар берилди. Мындан сырткары Ысык көл районуна 2023 жылы жазгы талаачылык иштер кандай жүрүп атат жеринде, үрөндөр кандай айдалып атат, жер себилип атат, ошонун баары анализ кылынды ар бир айыл аймактар боюнча.
Үчүнчү маселебиз бул 2022 жана 2023 жылдын күз-кыш мезгили жылуулук кандай берилди. Ар бир социалдык объектке мекеме ошол боюнча толук кандуу анализ алынып, жана келерки 2023-2024 жылдарга да жылуулук боюнча маселени көзөмөлгө алуусу ар бир мекеме жетекчилерге тапшырылды. Ысык көл районунун аймагында 1 шаар 12 айыл өкмөтү бар. Коллегиянын жүрүшүндө белгиленген ар бир маселе боюнча бул аймактардагы жасалып жаткан иштерге сары эсеп салынып, кемчиликтерге эскертүү берилип, алдыда жооптуу жайкы эс алуу мезгилине тиешелүү даярдыктарды жогорку деңгээлде жүргүзүү боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Айсел Телек кызы, Асылбек Касыенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык көл районунан. Бүгүн Түп районуна Польша мамлекетинен жалпы малинанын 6 сорту келди. Ал район аймагындагы 16 дыйкан фермерлерге таратып берилди. Бул көчөттөр райондогу 20 гектар жерге отургузулат. Белгилей кетсек, Түп районуна 2022 жылы 50 миң карагат жана малинанын дагы көчөттөрү Европанын 5 мамлекетинен алынып келинип, сыноодон өткөн. Түп районуна 120 миңдей малинанын көчөттөрү Польша мамлекетинен алынып келинди. Сыноодон өткөн көчөттөрдүн 6 түрү бар. Жергиликтүү дыйкандардын суроо талабы менен район аймагындагы 16 дыйкан фермерлерге таратылды. Жергиликтүү дыйкандарынан суроо талабы боюнча бул экинчи жылга келип атышы. 2022 жылдагы 50 миңдей көчөт алып келип бергенбиз. Бүгүнкү күндө алар былтыркы жылдын эсебинен көрүшүп, мөбөсүн көрүп, алганын көрүп, анан качествосын көрүп, бүлдүргөндөрүн, анан заказ берип атат. Анан мындай байкаганда Түп районуга карап салыштырмалуу 1700 метр деңиз деңгээликтин төгөрөгүндө турат. Бул багбанчылыкка өтө шарттары келишкен да, суусу, аба ырайы, анан башка региондорго караганда бул жерден более-менее качествосу жакшыраак боло баштайт. Сапаты боюнча чөрөндөр. Адистердин айтымында Түп району багбанчылыкка ыңгайлуу аймак катарында тандалган. Өткөн жылы өнүктүрүү фондуна долбоор жазган дыйкан фермерлерге суу да берилген. Алардын бири Түп айылынын тургуну Улан Гафаров. Ал өнүктүрүү фондунан 4 миллион сом акча каражатын алып, 2 гектар жер аянтына малина жана карагаттын көчөттөрүн отургузган. Ошол 5 Европанын 5 мамлекетинен алып келип отургузганбыз. Менден тышкары 3 киши, 3 фермер 1 миллион сомдон алышкан. Алар малина эле отургузушкан. Өнгөнү, көчөттөрдүн өнгөнү 85% приживаемость болду деп айтсам жаңылбайм. Малинада карагатта абдан сонун. Карагат Кудайым болсо Тибен, Бентисил деген сортторду алганбыз. Алар уже эмдиги жылы урожай бере баштайт. Бирок быйыл биз 1,5 миңдей көчөт жасап, уже элге продажага чыгардык. Малинаныкы болсо былтыр 1 гектардан 600 килограмм малина алганбыз. Терип уже биринчи жылы эле чыккан. Быйыл болсо мынакей айтып аткандай бул жерде азыр ошо 16 кишинин көчөтү келди. 16 киши ар бирөө 1 миллион сомдон алып малина отургузганчат. Быйыл алынып келинген малинанын көчөттөрүн 20 гектар жерге отургузуу пландалган. Алар Түп районунун Арал, Жылуу булак, Шаты, Талды суу, Түп жана Балбай айылдарына отургузулат. Ал эми район аймагындагы 16 дыйкан фермер биргеликте иш алып баруу үчүн атайы окуудан өтүшкөн. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары. Бүгүн Каракоо шаарындагы номер 14 кесиптик лицейде мигранттарды колдоо борбору ачылды. Мындай борборлор Кочкор районунда жана Ош шаарында да ачылган. Максаты актуалдуу өнүмдөргө үйрөтүү аркылуу мигранттарды квалификациясын жогорулатуу, эмгек рыногунда таандаштыкка туруктуулукту арттыруу. Каракоо шаарындагы жаңы ачылган борбор тууралуу кененирээк кийинки сюжетте сөз болмокчу. Мигранттарды колдоо борбору Каракол шаарындагы номер 14 кесиптик лицейинде ачылды. Бул борбордун алкагында атайын долбоор менен онлайн акысыз курстар окутулуп баштайт. Анда мигранттарга керек болгон санарип, каржылык сабаттуулук жана башка эң керектүү көндүмдөрдү үйрөтүүчү 15 окутуучу модулдан турган материалдар жайгаштырылууда. Ошондой эле платформада Zoom, iSpring сыяктуу санарип инструменттер, баалоочу материалдар, виртуалдык лабораториялар, видео материалдар, видео курстар колдонулат. Бул долбоорду аткарып келебиз. Бул долбоордун максаты негизинен эмгек мигранттардын жана ошондой эле жаш кыздардын, аялдардын көндүмдөрүн
санариптик көндүмдөрүн, каржылык көндүмдөрүн, ошондой эле ишкердүүлүк көндүмдүктөрүн, лидерлик көндүмдүктөрүн жогорулатуу үчүн багытталган долбоорда. Биз долбоорду аткарууга 2,5 жыл болчу бизде. Бул долбоорду баштаганда эң биринчиден биз изилдөө жүргүзгөнбүз. Жаш мигранттардын санариптик, коммуникациялык жана кесиптик билимин жогорулатууда долбоор тарабынан ар кандай темада окутуулар жүрөт. Эми алар миграцияга аттанып жаткандарды окутушат жана миграцияда жүргөндөргө онлайн сабак беришет. Окуу курстарынын алкагында катталуучулардын саны дарбын. Анда ишкердик чакан курстары да каралган. Негизинен окутулган базалардын бардыгы мигранттарга керектүү темалардын алкагында өткөрүлөт. Жыйынтыгында эл аралык сертификаттар берилет. Чет жакта жүргөн жарандардын иштеп кетүүсүнө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Центр сертификация ачылып атат. Биздин лицейдин долбоорунун базасында. Бул борбор валидация деп коет. Валидация бул деген жумушчу өзүнүн кесибин тастыктоо максатыда. Мисалы үчүн деген ошол эле сварщик болсо, сварка жумуштарын билет, но жумушка орнош үчүн документи жок, сертификат керек. Анан ошон үчүн бул ал киши келип бизден ошо квалификациясын тастыктайт да, биз карап экзамен алып туруп, анан квалификациясын тастыктап разряд беребиз да. Сварщик болобу, повар болобу, любой кесип. Борборду ачуу аземинде Equality долбоорунун Кыргыз Республикасындагы улуттук координатору Нуркыз Суеркулова ишке ашып жаткан бул демилгенин максаты жана милдеттери academy.inaka.com электрондук окутуучу платформасы тууралуу маалымат берди. Ал эми профессор Преслав Димитров кесиптик окуу үчүн мигранттарды колдоо борборунун ролу тууралуу маалымат берди. Обучение бесплатно, конечно, но подожди. Бул окуу курстары акысыз, чындыгында абдан керектүү окуу курстары. Кызыктуу темалар камтылган. Негизги максаты мигранттардын билимин жогорулатууга жана ар кандай кесиптердин ээси болууга жардам берет. Окуу курстарын өткөндөн кийин сертификат алышат. Бул долбоор Европа биримдигинин тышкы ишмердүүлүгүнүн программасынын каржылоосунда ишке ашырылып жатат. Иш-чаранын алкагында Адам университетинин ректору, эксперттик группанын жетекчилери, долбоордун сапат боюнча эксперти, билим берүү, илим жана маданият боюнча Болгар палатасынын төрагасынын орун басары катышты. Бул демилге Equality социалдык жана каржылык инклюзия жана гендердик теңчилик үчүн санариптик билим берүү долбоорунун алкагында Европа биримдигинин Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн жана окутуучу электрондук микрокурстарды түзүү боюнча методикалык ыкмалар этабы менен ишке ашып, Европа биримдигинин тышкы ишмердүүлүк программасынын каржылоосунда ишке ашырылып жатат. Айнура Достукбекова, Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, ысык жаңылыктары. Ак Суу районунун Үч Кайнар айылындагы Асаналиев атындагы орто мектебинде иш сапары менен Белоруссия Республикасынын Кыргызстандагы ыйгарым уктуу элчиси келди. Мында Советтер Союзунун баатыры Жумаш Асаналиевдин мекенди коргоодогу эрдиги эскерилип, айкелине гүл чамбалар коюлду. Ошондой эле окуучулар тарабынан дагы чакан концерттик программа даярдалган. Жумаш Асаналиев 1923-жылы 30 июль айында жарык дүйнөгө келген. Быйыл улуу атамекендик согуштагы жеңишке 78 жыл толот. Согушта Советтер Союзу 27 миллион адамынан ажырап, алардын ичинен бир канчасы дайынсыз жоголгон. Ак Суу районундагы 30 июль айылынын тургуну Жумаш Асаналиев да кандуу согушка катышкандардын бири. Анын жаркын элесин арналып өткөрүлгөн иш-чарага Белоруссиянын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси катышты. Мында баатырдын мекенди коргоодогу эрдиги эскерилип, айкелине гүл чамбарлар коюлду. Мы с большим удовольствием и чувством трепета посещаем школу. Биз бүгүн дал ушул райондон, ушул айылдан чыккан Советтер Союзунун баатыры Жумаш Асаналиевди эскерүү иш-чарасына келип отурабыз. Бул ысым бардык белорустарга белгилүү. Анткени ал биздин аймагыбызды коргоп курман болду. Бул үчүн биз кыргыз жоокерлерине, мекенди коргогондорго ыраазычылык билдиребиз. Жумаш Асаналиевди инсандардын аркасы менен бүгүнкү күнү тынч жашоого шарт түзүлдү. Советтер Союзунун баатырын унутта калтырбай, кийинки муунга калтыруу максатында ысымы Үч Кайнар айылындагы мектепке ыйгарылган. 1975-жылы билим уясында атайын Жумаш Асаналиевке тиешелүү буюмдар коюлган чакан музей уюштурулган. Келген коноктор музейдеги бир канча жылдан бери сакталып келе жаткан анын кол жазмалары, сыйлыктары менен таанышышты. Баатырдын ысымын алып жүргөн мектеп окуучулары тарабынан көркөм ырлар, мекенди сүйүүгө багытталган чыгармалар аткарылды. Старшина идет солдат по городу, по незнакомой улице.
терпеливо. Девичья вся улица светлая, не обижайтесь, девушки. Бишкекке барганда ушул өкүлчүлүккө кирип турамын. Ушул мектеп боюнча Белоруссиядагы биздин атабыз жаткан күмбөз жөнүндө айтышып, ушунчалык бир жакшы нерселерди сүйлөшөбүз. Бул Советтер Союзунун Баатыр Жумаш Асаналиевдин атын алып жүргөнүбүзгө биз өтө сыймыктанабыз. Себеп дегенде биздин атабызды биз эле эмес, чет элдегин бардыгы тең билет. Биз ушул атабыздын эрдиги бааланып, Советтер Союзунун баатыры болгонуна биз абдан сыймыктанабыз. Атабыздын туулган күнү 10 майда 100гө толмок. Эгер тирүү болгондо, атаңдын көрү эгер бала чакасы калса дагы сону болмок. Согуш башталганда алардын катарын колдоп ошу биздин мектептин намын алып жүргөн Жумаш Асаналиев атабыз жана алардын катарында мен өзүмдүн чоң атам буюрса 101 жашка чыкты, Жакшылыков Кенжебайда толуктаган. Эр жүрөк аталарыбыз биз үчүн, биз өзүнүн балдарын үчүн, элин үчүн, жери үчүн согушка катышып бизди коргоп келген. Мен ойлойм, бул ар бир адамдын өзүнүн милдети. Согушка ал ушунчалык патриоттук сезими күчтүү болгон үчүн алар бизди коргоонго, эли жери үчүн жанын курман кылганга даяр болушкан. Жумаш Асаналиев 1923 жылы 30 июль айылында төрөлгөн. 1942 жылы Советтик армиянын катарына чакырылган. 1944 жылы Белоруссиядагы Либейка кыштагынын жанында Батыш Двинаны алууда өзгөчө зор эрдикти көрсөткөн. Ошол эле жерде баатырларча курман болгон. Анын эрдигин Беларусь эли сыймыктануу менен эскерип, Минск шаарындагы чоң көчөгө аты ыйгарылып, мемориалдык эстелиги тургузулган. Айнура Достукбекова, Нурден Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары. Мектеп атайыны жана окуучу алтын уч бурчунун байланыштырган эрежелер ишке ашканда гана келечек ээлерине туура тарбия жана билим берүүгө болот. Ушул максатта элдик мугалим Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминовдун ата-энелер мектеби долбоору Тоң районунда дагы ишке ашууда. Ал эми аймактагы Ишперов айылындагы мектепте жаңы ата-энелер мектеби ачылды. Ата эне окубаса бала окубагандыгы. Андыктан ата эне эмгектенсе балдардын келечеги дагы жаркын болоруна жана эне биринчи түбөлүктүү педагог боло тургандыгын белгилеген ата энелер мектеби долбоору Тоң аймагында 2 жылдан бери иш жүргүзөт. Бүгүнкү күнү аталган долбоор боюнча семинар Ишперов айылындагы мектепте жүрдү. Ата энелер мектеби проектisi боюнча семинар өткөрүп атабыз. Бул семинарды өткөрүүдө Гапыр Мадаминов агайыбыздын шакирттери Замира Мырзабековна дагы ушул бизге чоң жардамын берип, ушул мектепте эле ушул семинарга катышып, ата-энелерге жалпы ушул проекти боюнча жалпы маалыматын берип кетти. Биз ушу Тоң району энелер мектебин аябай колдоодобуз. Энелер мектеби биздин айылыбызда дагы окуп атат. Энелер кадимдей ойгонууда, чын-чынында аябай жакшы таасирлерди алып, жакшы билим алып атышат. Буга чейин мектеп турмушуна ар дайым эле энелер гана катышып, аталарды айрым учурларда эле көрүүгө болору айтылып келинген. Ошол себептен бала тарбиясына болгон атанын жоопкерчилигин сездирүү максаты дагы коюлууда. Ушул максатта ата-энелер мектебин ар бир айылда ишке киргизип, атайын семинарларды өткөрүү талабы күч. Бул энелер мектебинин максаты бул 3 багытта бирдей иш жүргүзсө, ийгиликтери сөзсүз орундалат. Бул биринчи багыты ата-энелер мектеби, экинчиси инсан таануу, үчүнчүсү ушу айым Гапыр Мадаминов Маматкуловичтин эмгегине таандык акыл эмгек маданияты деген китеби бар. Ошонун негизинде сабак өткөнгө ушу директордун дагы билим берүү бөлүмүнүн колдоосу менен 3 багытта буйруса ушу энелер мектеби ачылып, 1-2 жылдан кийин дагы сиздер менен жыйынтыгы менен бөлүшөбүз. Бала тарбиялоодогу көз карашты өзгөртүп, балдарга башкача мамиле кылууну үйрөтүүгө, баланын билим алуусуна, китепке болгон кызыгуусун арттырууга түрткү берүүдө ата-эненин орду чоң. Адистердин айтымында семинарды өткөрүү менен гана чектелбестен, аны баалоо менен атайын жыйынтыктуу мониторинг дагы жүргүзүлүп турат. Гүлбарчын Молдоева, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, жаңылыктар, Тоң району. Балыкчы шаардык жалпы дарыгердик практикалык борборунун жандандыруу бөлүмүндө бейтаптардын саламаттыгын камсыз кылуу багытында ыңгайлуу шарттарды түзүү аракеттери көрүлдү. Бөлүм жалпы 6 койкадан туруп, дээрлик бардык медициналык аппараттар менен жабдылган. Бирок мында жаш адистердин жетишсиздиги көйгөй болуп келет.
Балыкчы шаардык жалпы дарыгерлик практикалык борборунун жандандыруу бөлүмү жыл ичинде 1200-1300гө жакын бейтапты кабыл алат. Бөлүмдө медициналык жабдыктар жетиштүү, калктын саламаттыгына өз убагында кам көрүү багытында имарат жаңыланып, ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Инсульт, инфекционный болезньдер, неонатальный болезньдер, төрөттөн кийинки аялдар, төрөгөнгө чейин аялдар, преэклампсия деген аз бизде көп да. После хирургический, травматологический операциянын баары биздин ооруканада жасалат. Анан ошондон кийин до операции, после операции бейтаптар биздин отделениеге түшөт да. Операциялар экстренный операцияларынат, анан плановый операциялар. Бирок көбүнчө басым экстренный операцияларга кирилет да. 60-75% экстренный операция кирет, 30-35% плановый операциялар кирет да. Ошондой эле аталган бөлүмдө наристе балдар үчүн да өзүнчө бөлмө каралган. Мында 5 жашка чейинки балдардын оорусуна жараша жардам көрсөтүлөт. Бүгүнкү күндө бөлүмдө жаңы көз караштагы жаш адистердин жоктугу эң негизги көйгөй экени белгиленди. Балдарга арналган, алардын оорусуна жараша ушул бөлмөдө бизде жардам көргөзүлөт, биринчи жардам. Бул атайын 5 жашка чейинки балдарды жаткыра турчу манеж деп айтылат. Андан кийин кандай оорулар келсе, ошол бейтаптарга жараша ушул жердеги көргөзмө. Андан кийин бул аппараттар жөнүндө айта кетсем, ошо оор бейтаптар келген учурда булар ЭВЛ аппараттарыбыз колдонулат. Бул аппараттарыбыз болсо ошо бейтаптын салмагын текшерүү үчүн таразалар болот. Азыр биз баягы эле состав иштеп атабыз, пенсионерибиз кетти, анан жаш кадрларыбыз жок да. Ошол маселе кичине бизге эме болот да, жардам болсо дейм да. То есть жаш кадрлар келсе, жаш күч, жаш муун дегендейчи, алар жаш взгляд деп коет да, то есть другой взгляд дейт да. Анан ар бир жыл өткөн сайын биздин делечи уровень деп коет да, уровень оказания медицинской помощи, то есть меняется дегендей стратегия деп коет да, оказание медицинской помощи. Ошол жаш кадрлар келсе, ошол менен кошо бизге тоже биз менен бүрөнүп дегендей, биз алардан алып, алар бизден алса, ошол жакшы болмок. Ооруканадагы шарттардын жакшыртылышы калктын саламаттыгына сапаттуу кызмат көрсөтүүгө өбөлгө болот. Буга чейин Катар өлкөсүнүн колдоосу менен ден соолукту чыңдоочу медициналык комплекси курулуп ишке берилген. Ошондой эле дем берүүчү гранттын каржылоосу менен жандандыруу бөлүмүндө оңдоп түзөө иштери толук жүргүзүлгөн. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Балу тарыхый мурас Талас облусунун Сөгөт айылынан табылды. Бул жолу 13-чү кылымдарга таандык кумараны казып алып келүү үчүн тарых илимдеринин кандидаты окумуштуу Моймол Жусупова жетектеген экспедициялык топ Манас районунун Сөгөт айылында болушту. Элдик мураскерлердин салымы менен Талас мамлекеттик университетинин тарых музейи дагы бир Балу тарыхый табылган менен толукталды. Мындан туура 10 жыл мурда Сөгөт айылынын тургуну Абай Жайнаков үйүнүн коросунда казуу иштерин жүргүзүп жатып, байыркы заманга тиешелүү кумараларды тапкан. Анын айтымында өзү жашаган айылдын тарыхы бай, себеби ал таап алган кумаралар башка коңшуларынын курулорунан дагы табылган. Бунун астында да биз 2 кумара тапканбыз да, 2 кумара таап сындырып, таштап салганбыз да. Казыркы кумарада ошонун тушунан чыгып атат да. Ошол линиядан чыгып атат да. Ойлойм, жердин астында балким будан да көп тарыхтар бар чыгар. Тоолордо да чоң-чоң деген таш королор бар, көп нерселер жазалган. Тарыхы изилдеп көрсө тарыхы бай айылы деп ойлойм да. 10 жыл мурун үйүнүн күнчыгыш тарабынан 6 метр аралыкта табылып, кайрадан көмүп сактап койгон кумараны казып алуу үчүн Талас мамлекеттик университетинин тарых жана коомдук илимдер кафедрасынын башчысы Моймол Жусупова жетектеген экспедициялык топ бул күнү Сөгөт айылына келишкен. Археологиялык изилдөөлөрдү буга чейин теориялык негизде гана окуп келген болсо, иш жүзүндө таануу өзгөчө кызыктуу жана пайдалуу экенин студенттери белгилешет. Буга чейин танышып көрө элек болчубуз, бүгүн биринчи жолу көрүп атабыз. Негизи бизде гуманитардык факультетте музей бар, ошол жактан танышып көрүп атабыз. Негизи сабак учурунда ушундай таптык, көрсөңөр болот деп айтышат да дайыма эле, анан бирок ал эч кандай бизге мындай таасир деле тийбейт да. Анан бүгүн биз өзүбүз келип, көзүбүз менен көргөндө канчалык мындай сонун нерсе экенин билип атабыз да.
Тарыхчылар жер астынан табылган кумара болжол менен 13-15 кылымдарга таандык экенин айтышат. Байыркы заманда бул кумаралардан азыктарын сактоого жана соода сатуу үчүн колдонулушу мүмкүн. Мураскер Абай Жусупов кумараны Талас мамлекеттик университетинин тарых музейине өткөрүп берүүнү туура көрөт. Башкы максат кыргыздын тарыхындагы табылгаларды коомчулукка таанытуу. 10 жыл мурда болгондо примерно. Бул жактан, там жактан сарайга провод алып өтөйүн деп казып атканбыз да, казып чыкканда. Кайра калтырып көм салганбыз. Бул себебин анын астында да бир 2 кумура тапканбыз да, туура ушундай. Капкагы эме менен жабылган, таш менен жабылган, көк таш менен ортосу тешек, аны кийинкиси бул табылып, буну анан калтырып койгонбуз да, бир убакыт келет, ээлери келип казып алат деп. Бул кумураны Талас мамлекетинин университетинин тарых музейине ушу тарыхка бир аз салымыбызды кошобузбу деген ниетте берип атабыз. Тарых музейи Талас мамлекеттик университетинде 2016-жылы ачылып, 2 бөлүмдөн түзүлгөн. Биринчи бөлүмдө университеттин өздүк тарыхы, ал эми экинчи бөлүмүндө Талас өрөөнүнөн табылган тарыхый буюмдар сакталган. Тарыхчы окумуштуулардын айтымында бүгүнкү табылга студенттерге кыргыз элинин тарыхын окутууда чоң жардам болот. Бүгүнкү биздин тарыхый экспонатыбыз бир актай барактарды толуктай турган өзгөчө Кыргызстан тарыхындагы жана ошондой эле Талас өрөөнүнүн тарыхында өзгөчө алтын тамгалар менен кала турган окуя болду. Бул биздин Талас мамлекеттик университетинин тарыхчы окумуштууларынын эң алгачкы ийгилигибиз. Эми буюрса алдыда дагы так тарыхын тактап, паспорттап, аны бир мыйзамдаштырабыз. Кыргыз элинин кылымдарды карыткан бай тарыхы дал ушундай баалуу табылгалар менен тастыктала берет. Мында айрыкча аларды таап, келечек үчүн өткөрүп берип жаткан мураскерлердин жана аларды изилдеген тарыхчы окумуштуулардын салымы зор. Жанара Алмазбекова, Мадина Бакирова, Ысыкөл жаңылыктары. 2023 жылдын 19 апрелден 20 апрелге чейин жаа өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Каракол, Эңилчек, Унаа жолунун 45-50, 70-86 чакырымдарында, Чоң Ашуу ашуусу, Барскон, Акшыйра Унаа жолунун 52-68 чакырымында сөөк ашуусунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймылы чектелиши зарыл. Мындай туруксуз аба ырайы унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону да кыйындатат. Күндүн маанилүү деген жаңылыктар менен бүгүн сиздерди мен Арина Ынтымакова таныштырдым. Эмки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.